Assalamu alaikum. Bugün soğuk haber geldi. Mutuyuf Nurlan inim ötüp ketiptir. Ökөz yaxşı mamledelik. Ağa yeni bolup жүргөнбүз. Siyasatта da, dinde de. Ama Allah Teala öz rayımını alsın. Bilip ve jasan çoğun күнүлөрүн geçirsin. Жақсы insanlar. Bir-екі оқуяны айтып кетейін. 2005 жылы 24 мартта түстің қылап болғанда мен Қырғызстанды қыдырып тұңғыш аққа чоңбысымен қатары анан Жумгалга келсем Нурлан енем тосып алды, айтып қалды. Байке дейді, мен дейді көміркенді алдым дейді, burada koca oyunu çöğülettim deydi. Жолдошбек Камчыбековті. Анын машинасын тартып алдым дейді. Билле маселе қалды. Жолдор оңдолбой атат дейді. Жолдорду ушунча бузуп салыптыр дейді. Балтанын мизинде болуп калыптыр дейді. Эмне кылышым керек дейді. Анан Нурлан эниме айттым. Мен азыр эл менен жолугуп кетем. Men кеткенден кийин жолду бугун. Ушул жолдун асфальтын оңдомойын, калыбына келтирмейин, көмүр чыкпайт деп айткан дедим. Мен айтканымдай мен кеттим Жумгалдан, жолду тосуптур, бууптур, анан жолдор оңолду. Экинчи жолу ушундай чоң олуттуу маселеде жолукканыбыз бул 2008 жыл Müslümanlardan birindigini түзүп атып, Союз Müslümanı Кыргызстана. Анан тең төрөгөн таппайм. Анан айттым, Müslümanдар чогулган жерде Facebook аркылуу айттым. Союз Müslüman Кыргызстан түздүм. Мага тең төрөгө керек азыр түндүктөн. Атып айтышат, орустар bir бале баштап атат деп туруп, şu ислами уюм болот деп туруп. Hiç kim çıkpa koydu. Ahırı Nurlan Motoy çıktı. Jeke men bolam deydi. Anamla ökөz teң төраға болып 2008-2009 Kırgızстанды қыдырып, ошол кезде бийликке оппозиция болып, динди даваттап, шындай есімде бар, Кыргызстан айланып жүрсөк, бизди бир ноокатта кармады милиция. Алабукада кармады, Караколда кармады, балыкчы да. Өкөз отуруп да чыктык милицияканаларда. Ана эң чоңдан бир кылган ишибиз 2009 жылы январь айында Израиль Палестинага кол салып, бир айда 400-гө жакын ымыркайды өлтүргөндө биз чоң митинг уюштурдук. Тарых музейинин ичинде сүйлөп, анан көңүл айтуу китебин ачып, аякта биле кыргызстандықтар эмес, чет өлкөлүктөрдө катышып, кол коюшуп, көңүл айтышып Палестина элине. Анан тарых музейин чыккандан кийин мен Израилдин желегин өртүп атканда жанымда турду. Анан милиция алып кеткенде да өкөз чоалып кетти. Анан өкөз 1-май ички иштер милициянын тергөөчүсү кабинетте отурабыз. Анан айтып калдым, энем, Нурлан өкөзү намаз окуйбуз, бизге бошотко кабинетте. Намаз окулайлы деп. Анан тергөөчүлөр чыгып кетти. Нурлан өкөз тергөөчүнүн кабинетте намаз окудук. Анан биз сотко алып кетти. Анда мен мыкты адвокатым бар эле, Кыргызстандын алтын 5-жылыгына кире турган Кайрат Сагибаев деген. Ошол чакырдык. Анан 1-май райондук сотто сот жүрүп атат. Мен жооп берип атам, Нурлан жооп берип атат, адвокатым сүйлөп атат. Анан ошол кезде сотто алып барган сотко чоң рахмат. Менин фамилиясы Анарбаев болуш керек. Эркектик кылды. Биздин пайдабызга чечип берди. Милицияны кечирим суратты. Бизди болсо актады. Израилдин желегин өттүсө, мына квитанциясы бар экен.
Турсунбай Байкирұлы өзі дүкөннөн сатып алып деп, бул желекти эмне кылса кылат деп. Эң негизи Кыргызстан желегин өртөбөптүр деп. Ошентип Нурлан экөөбүз милицияны жеңип чыкканбыз, сотто жеңдик. Анан кийин Кыргызстанды да оппозиция катарына кыдырып атканда талас, бүт бар жакта стадиондо элчи болгон жерде барып, оппозиция менен ошо сүйлөп аттык. Анан жолдо болсо, шарт болсо, жай кышында дарат алып намаз окуп, эсимде бар кызартта, бул жумалар енді кайра. Кышына барып калыппыз, суу тоңуп калыптыр. Экөөбүз карда дарат алганбыз. Ошентип Нурлан экөөбүз Кыргызстан мусулман биримдигинде башкардык чогуу. Анан кийин камалганда да камерасына бардым. Кийин өзү айтып чыкты, рахмат. Турсунбай ажеке келип кетти, отурган жеримен кабар алып кетти деп. Эми жаткан жери жайлуу болсун, Кудай рахматын алсын. Көп кыйынчылыкты көрдү. Бирок бүт сыноолордон өттү. Үй бүлөсүнө, үй туугандарына көңүл айтам. Эми мындай инсандардын ордуна бирөө келиши кыйын. Кийин не дебесе да Нурлан Мутуевдин орду өзгөчө эле. Аны толуктоо кыйын. Ошентип дагы бир эр азаматтан айрылдык.